Вьетнамдын эң бай аялдарынын бири Чионг Миландын алдамчылык боюнча апелляциялык арызы канааттандырылган жок. Эгер ал 9 миллиард доллар чогулта албаса, өлүм жазасына тартылат. 68 жаштагы ишкер Чионг Милан 2011-2022 жылга чейинки аралыкта банктан 12,5 миллиард долларга жакын насыя алган. Бул сумма Вьетнамдын 2022 жылдагы ИДПсынын дээрлик 3%-ын түзөт. Ишкер алдамчылык боюнча 2024 жылдын апрелинде күнөөлүү деп табылып, өлүм жазасына кесилген. Вьетнам мыйзамдарына ылайык, экономикалык кылмыштар үчүн өлүм жазасына кесилгендер уурдалган акчанын 75%-ын кайтарып берсе, өлүм жазасына тартылбайт. 68 жаштагы Чионг Милан өлүм жазасынан кутулуу үчүн эми 9 миллиард доллар табышы керек. Ошондой эле анын президенттен мунапыс суроо мүмкүнчүлүгү бар. Азырынча өлүм жазасы качан күчүнө кирери белгисиз.